Кант кызылчасы казылып баштагандан бери Сокулук районундагы Кошой заводунда унаалардын узакка созулган тыгыны пайда болду. 3 күндөн бери ишкана кабыл алып жатканы менен азырынча эч ким тапшырбай турат. Себеби баасы дыйкандарды канааттандырбайт. Жазда завод жетекчилиги жылдагы шарт менен кант кызылчасын кабыл алаарын айтып келишим түзгөн. Эми минтип тапшырарга келгенде түзгөн келишим менен тескери кетип жатат. 15 күн калганда, уборкага 15 күн калганда бул завод бизди чакырып алып, акча жок. 40% бере албай, 20% только бере алабыз дейт. 28% бизге уборкабызга акча жетпейт. Жылдакы келишим боюнча эки завод дыйкандардан кант кызылчасын 3 сом 20 тыйындан сатып алат. Анын 40%-ын акчалай берсе, калган 60%-ын кум шекер аркылуу төлөп келген. Ушул накты акчалай сатып ала турганына карабай 40% кызылчаны 28%га түшүрүүдө. Калган 72%-ын кум шекер менен төлөөрүн айтып, келишимди аткарбай жатат дешет фермерлер. Эсептеп көргөндө 2 сом 40 тыйындан 2 сом 35, 2 сом 40 тыйындан айланат. Потому что мынакей азыр жаңы ушул баштагы, ушул темптеги сахардын баасы 1250-1300 болбаса мüşөгүчү. А биз сахарды алган убакта дагы түшөт. 1000ге чыгабы, чыкпайбы, ушундай болуп калышы мүмкүн. Потому что бул эме болуп эле жүргөн нерсе да жылда элечи, ушундай. Кошой ачык акционердик коомунун жетекчилиги өсүмдүктүн 40%-ын акчалай сатып алууга каражат жетпей жатат. Бир жагынан ички базарда кум шекердин баасы арзан. Нарк ойдогудай болбогондуктан өткөн жылкыларынан да сатылбай сакталып тургандары да бар. Эки ишкана тең быйылкыны кой былтыркы жылы үчүн дыйкандардын карзынан кутула элек. Соңку жылы абалдан чыгуу үчүн эки завод биригип Франциялык банктан 12 миллион доллар насыя алган. Анын 4,5 миллиону Кошойго бөлүнсө, калганын кайыңдык кант пайдаланмак. Күрөөгө Кошойдон эле 15 000 тоннадай кум шекер коюлган. Нарк чыкпагандыктан сатылбай турат. 28%-ын гана акчалай сатып алуу айласыздан келип чыккан маселе экенин айтышууда. Для того, чтобы не обидеть никого из фермеров, ну, допустим, если выдавать 40%, вы понимаете, кому-то не достанется. Эмне себептен 28%-ын акчалай сатып алып жатабыз. Себеби бардык дыйкандарга бирдей шарт киргиздик. Биринекинин 40%-ын кабыл алсак, экинчисиникин 28 менен алсак, анда кээ бирлерине каражат жетпей калышы мүмкүн. Андыктан кызылчаны алардан мурун биз эсептеп көрдүк, кандай кылсак бардыгына текши жетерин. Ошондо 28% туура келди. Калганын болсо кырдаалга жарашы болот. Кум шекерге болгон дүйнөлүк баа кандай өзгөрөт, аны эч ким айта албайт. Биз тапкан кирешенин 30%-ын алып калабыз. Баарын эле дыйкандарга берип олтуруп калбайбыз. Өзүбүздүн да кызматкерлерибиз бар. Чийки затты ташып келген айдоочулар, алардын да эмгек акысын төлөш керек. Бир сөз менен айтканда, бардыгын эсептеп чыгып, анан кантип аларыбызды чечебиз. Азырынча тапкан кирешебиз төмөн болуп жаткандан кийин абалыбызга жараша кабыл алууну уюштуруп жатабыз. Свои работники, заводчане и Жазда дагы фермерлер ишканадан кызылчанын уругун 3-4 эсе жогору баага сатып алып себишкен. Жылда эң кымбаты 8 000 сом болсо, быйыл 10 000ге чейин жеткен. Эгерде фермерлер завод айткан шартка көнө турган болсо, анда өз чыгымын да актабай калат. Себеби өсүмдүктүн 72%-ын даяр продукция түрүндө, калганын акчалай алган күндө да айланта келгенде тоннасы 2100 сомдон болуп калат. Албетте бул миллиондогон насиясы барларга кыйынчылык туудурбай койбойт. Биринчи ачканда 3 сом 40 тыйындан баалап берген. Действительно жакшы болгондо, анан 3 сом 20 тыйынга түш. Ошенткенде биз эми эскини албай эле кой деп туруп, эскинин иши эски, эскини жамаш керек деп туруп, биз жаңы алганбыз. Американский комбайн Амита 6-рядка. Анан жонжур трактор алганбыз. 21 миллион алынган. Жаңы боюнча. Мына ошону 2 жылдан бери мен төлөп келатам, 4,5 миллион 1 жылга төлөйм. А мен, например, 2 жылда расчетторум жетчү, тягны болуп койчумун, бүт эсептеп жакшынака. Мен өзүм боюнча мынакей ушу техника төлөнүп бүтмөйүнчө эч така движение кылбайм деген пландарым бар болчу. А быйыл эмне менен төлөйм билбейм. Дыйкандар жай бою эмгегин сатып өткөрө албай турган чакта алардын абалынан кабар алган эч ким жок. Облус башчысы, аким же депутаттардын бири да басып барышкан эмес. Айыл чарба тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Эркинбек Чодуев 2 жолу барганы менен карайбыз, чечебиз дегенден башка эч нерсе кыла алган эмес. Суук түшкүчө чүйлүк дыйкандар өкмөт маселени жайгарбаса, облустагы фермерлерди чогултуп митинг өткөрүп, башка кескин кадамдарга барышаарын эскертишүүдө. Дүйшөн Шаршембеков, Калыбек Абдумомутов, Нью ТВ.